Кутуктуу кечиңиздер менен кадырман телекөрүүчүлөр, мына ошентип 2 сааттан кийин болсо дагы коктейль шоу программасы сиздер менен алдыда адаттагыдай эле 1 саат бою сиздердин көңүл ачууңуздарга себепчи бололу деп эфирибизди баштап турган чагыбыз. Саламатсыздар, урматтуу айымдар жана мырзалар. Бүгүн өзгөчө бизде студиябызда конокто. Бүгүн мына ушул коногубуз дагы да болсо акырындап сиздер үчүн тааныштырып кетели. Бүгүнкү сыйкаган улуу биздин эжекебиз Борбор калабыз Бишкек шаарынан келип олтурат. Баарыңыздар тааныган Залина Касымова, эл аралык кароо сынактардын көптөгөн сынактардын жеңүүчүсү жана ошондой эле мына ушул алтын шаты президенттик стипендиянын ээси бүгүн бизде конокто. Жана ошондой эле тилекке каршы бүгүн анча-мынча суроолорубузду орус тилинде берүүгө туура келет. Бүгүн мына ушул Якутиядан, Россиядан жергесинен келип олтурган бизден Артур Семенов мырза да келип олтурат. Добро пожаловать еще раз. Кстати, дорогие дамы и господа, друзья, к сожалению, он не понимает на кыргызском, но чуть-чуть понимает, но он впервые в Кыргызстане только что. Как тебе Кыргызстан, понравился или нет? Да. Какие ощущения у тебя? Ощущения очень теплые, очень светлые. Ну, со сравнением у нас. По погоду тоже. Здесь погода теплая, солнечная. У нас только-только все начинается таять. А биз Залина эже менен өзүбүздүн сүйүктүү эне тилибизде майыбызды улантабыз. Баарыбызга белгилүү болгондой эле Ош Түрксой тарабынан түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп таанылып, дал ушул учурда майрамдык иш-чара азем кызуу жүрүп жаткан кези баягы убактыңыздар аябай тыгыз экендигине карабай эфирге келип бергендигиңиздер үчүн биринчиден экөөңүзгө тең ыраазычылык билдирем. Анан сизден дагы Залина эже кандай жүрөсүз дегиле, кандай чыгармачылык ийгиликтер болуп жатат? Жакшы келип алдыңыздарбы? Чоң рахмат, чоң рахмат. Эң алгач чакырууңуздарга чынында убактыбыз аябай тар болгонуна карабастан, сиздердин чакырууну дагы четке кагалбай сиздерди сыйлап келдик дегендечи. Рахмат чакырууңуздарга. Чынында Ошко мен дайыма келген сайын ушунчалык билбейм мага жагат да. Мындай жылуу маанайда аябай ушундай мындай ачык болуп турат да мен үчүнчү. Чындап эле маданий борбор экендигине мындай кошулам. Ишенгиңиз келет. Кошуласыз, Кошулам, себеби Оштун канча жылдык тарыхы бар. Буну биз эч жака катып жогото албайбыз дегендечи. Сөзсүз түрдө кошулам, анан сыймыктанам дагы, себеби бул мисалы Борбор Азияда канча деген баягы мамлекеттер бар, ошонун ичинен биздин Кыргызстаныбыздын ичинен ошо Ошту тандап, бул чынында сыймык кыргыздар үчүн. Сыймыктанам, абдан жакшы көрөм Ош шаарын. Келген сайын ушундай менин ичимде мындай жакшы бир нерсе толкундануу, мындай жакшы нерсе элестер менен коштолот. Эң сонун. Албетте телекөрүүчүлөр, Залина айымдагы Кыргызстандагы кыргыздын маданиятына салым кошкон айтарлык баягы кыяк дегенде болбосо, кыякчы дегенде эле биринчилерден болуп эске түшкөн жападан жалгыз сүйүктүү жана сыймыктуу ырчы ошол эле учурда музыкант айымыбыз. Сөзүңүзгө аралжы кээ бири баягы күлүп калышат. Сизди көргөндө эле кыяк элестетебиз депчи. Ансыз эч качан кыяк дегенде сиз көргөндө сиз дегенде ошондой болуп калат го дейм, эми буга да шүгүр. Акыркы мезгилдерде клиптерди чыгарып, деги эле чыгармачылыкта өтө бир жандуу аракеттерди жасап жатасыз. Эми ырчылыкка да бел байлап дегендей. Буюрса Кудай буюрса, себеби бул чыгармачыл адам дайыма изденүүнүн үстүндө жүрүш керек экен. Изденип, кандайдыр бир жаңылык киргизейин деп, ошол эле учурда өзүңдүн ичиңден да изденүү боло берет экен да, ичимен дагы эмне кылсам болот экен, дагы кандай жаңылык жаратсам болот экен деп. Ошол жаңылыктарды мен сиз менен аябай сүйлөшкүм келип турат, бирок мырзалар мага мындай бир наразындай карап турат да, кезекте берсек. Урматтуу достор, сиздерге дагы маалымат иретинде айта кетели. Тон саха. Бул кайман аты экен, урматтуу телекөрүүчүлөр, Тон саха деген. Жана Артур Семенов азыркы учурда бул мугалим болуп, Якутияда музыкальный училищада жакшынакай биздин М.Н. Жиркова атындагы окуу жайда преподавателем он работает. Инструментом? Давай сначала попросим, что как вам кыргызская девушка-ашанки? Я так скажу, у меня были однокурсницы кыргызские. Я учился в Казахстане. И у меня были однокурсницы, я уже как бы знаю, как они себя ведут. И ну, они очень красивые, очень светлые, теплые. Всегда
своих друзей там, получается, поддерживает. Ну, вот у меня вот такие ассоциации остались. Ну, негизинен баягы айтат эмеспизби, якутияны же болбосо биздин баягы түпкү аталарыбыз бир деп тарыхка таянып дегендей. Мына ушундай сүйүктүү телекөрүүчүлөр бизде бүгүн өзгөчө конок жана өзгөчө чындыгында өзгөчө маек. өзгөчө маек болуп атат, өзгөчө толкундануулар. Анткени жамбыл деле биз деле баягы айып этпеңиздер, буга чейин орус тилинде эч качан алып барган эмеспиз, бирок биздин шаарыбызга келип жаткан конокторубуз менен аз да болсо өзүбүз билген, өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша болсо дагы жылуу пикирибиз менен бөлүшөлү деп студияга чакырып отурабыз. Сөзсүз түрдө алдыда сиздер үчүн жакшы бир музыкалык композицияларды сунуштайбыз. Ну, продолжаем, друзья. Такой хочу вопрос, хотел задать нюанс. Мы как-то поговорили до эфира тоже, ты говорил, что уже 23 года уже с этим уже занимаешься. Да. Ну, когда ты начал, когда... Я играю на инструменте уже 22 или 23 года. 23. Ну, это получается с 4 лет. Вау. Ого. Это родословное, получается, у меня прадед самый первый хомусист республики. Республики. Да. Республики Саха. Залинайым, сиз музыка менен деги кыяк менен машыгып канча жашыңызда баштагансыз? Канча жылдан бери ушуну көтөрүп жүрөсүз дейм? 9 жашыман бери, 9 жаштан баштап баягы мындай профессионалдуу мектептен, Мукаш Абдыраев атындагы атайын ошо музыкалык мектептен 9 жаштан баштап окуп келатам ушул аспапта. Ошо 9 жаштан бери эле көтөрүп келатам. Жаныман чыгарбай. Эң жакын досум дейсизби? Эң жакын досум, эң баягы айрылап карап аябай жакшы карайм, баягы жолго чыкканда кайсы жакта болбосун. Баягы аспапты өзүңдүн баягы көзүң карегиңдей карайсың да, анткени бул бүгүн менин ишим, менин баягы нан таап жеген баягы немем дегенде. Балыңыз, айтор, баягы барыңыз, э? Ооба, менин айтор жүрөгүмдүн жарымы десек да болот го, себеби. Залинайым, жүрөгүңүздүн жарымы кыяк, жарымы биз билебиз, бир уул, бир кызыңыз бар дегендей. Ооба. Туура. Эми албетте бул менин кесибим. Канчалык баягы аяр мамиле жасасаң, ошого жараша баягы мындан дагы сага болгон бири-бирси түшүнүү болот го дейм. Түшүнүүдө сөзсүз түрдө ийгиликтер жаралар. Жакшы ийгиликтер. Анан жамгыр жааган кезде бул аспапка кам көрүү өзгөчө татаалдашып, анан үндөр өзгөрүп калат экен деп атат да. Мындай азырынча сизде көйгөй жаралбай элеби? Эртең мындай бүтүндөй дүйнө жүзүнө мына ушул сиз ойноп жаткан кыяктын үнү менен мактанабыз. Мына бизде ушундай маданият бар деп сыймыктанар кезде уят кылбайбы? Жок, эми мындай да, мисалы үчүн бир жерге бараардын алдында, мисалы жамгыр жаап калса, ошол жерге алдын ала бир аз эртерээк барып, бир жарым саат мурун барып, ошол жерден ошол жерге көндүрүш керек да. Ошол жерге көнүш керекпи? Ошол жерге көнүш керек. Бул кандай мааниде көнүш керек? Бул ошол жердин баягы атмосферасы деп коебузбу, нымдуулугу деп коебузбу, ошого жараша көнүп, анан биз күйлөгөндө анан ошондо жанбайт да. А эгерде мисалы дароо эле барсаң, нымдуу жер болсо, бул ойноп жатканда бир аз жанышы мүмкүн. Ошол себептен кичине эртерээк барып, күйлөп, өзүн баягы тогосуна келтирип, дайындап койсоң, анан эч кандай эч нерсе болбойт да. Сиз каалагандай күй чыгат. Каалагандай, албетте. Учурда чоң бир ушул мезгилде Борбордук аянтта кызуу концерт жүрүп жатат. Ал жактагы баягы атмосфера кандай? Деги эле кандай тосуп алды, уюштуруу иштерине сиздердин көз карашыңыздар? Оштун элине болгон мындай пикириңиздер кандай? Абдан жакшы. Биз деген келгенде эле баягы Бишкектен учуп келип, самолеттон учактан түшөрүбүз менен эле ошол түшкөндө оозунан эле тосуп алышты да. Чынында бул жолку баягы уюштуруучулук андан да көбүрөөк жакшыраак көрсөтүп калалы деп аракет кылышты. Уюштуруучулук жагы дагы абдан мыкты болгон экен, чынында. Анткени мен ошого да абдан таң калдым. Себеби баягы көпчүлүк жерде биз көп эле катышып жүрөбүз го. Ушундай көп концерттерге, фестивалдагачы, анан катышканда баягы көпчүлүк жерде албетте бирөөсүн тапса, бирөөсүн таппай, ушундай нерселер абдан көп болот да. Бул жолкусунда чынында абдан мыкты экен. Уюштуруучулук жагы, баардык бизди жайланыштырып алып жүргөндөр, ар бирибизге бирден баягы волонтерлорду бөлүп берип,
карап бүт жагы мыкты десек болот. Шынында Анан эфирге сиздер кирип келериңиздер менен ыктыярчынын коштоосунда келгендигиңиздер мени да таң калтырды. Демек уюштуруу иштери жакшы учурдан пайдаланып баарына ыраазычылык айта кетебиз. Анан бизди ошо Түрксой уюму чакырды. Мынакей бул жакта отурган Артурду дагы, мени дагы, анан тиги жакта дагы көптөгөн чет өлкөдөн келген абдан таланттуу музыканттар, бийчилер, ырчылар бар. Ошолордун баарын тең ошо бизди Түрксой уюму чакырып, ушундай жакшы тосуп алып, бул жерде жакшы уюштуруу иштери деги эле дээрлик баардык концерттер да буюрса мыкты, абдан мыкты даярдандык. Биз деген баягы бүгүн эле келген жокпуз, 2-3 күн мурун келип, 2-3 күн мурун келип, эми ар кандай биз 2-3 күнгө өрө 4-5 күн мурун келип дайынданып жатабыз, эртеден кечке чейин чынында. Буюрса өзүңүздөр күбө болосуздар, абдан жакшы концерт болот. Маек үстүнөн маек улап атабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Балким булар маектин үстүнөн гана отура берет экен дебеңиздер, жакыныраак отуруңуздар тилеге. Биз эми акырындап суранат элек. Биз эфирге чейин дагы сүйлөшүп сурандык эле, бирге ойноп берсеңиздер деп. Анда Артур, давайте вместе мы попросим вас сыграть что-нибудь из нами. Демек Артур мырза да ооз комуз. Эми сиздерге азыр биз баягы импровизация деп коет. Поппури же импровизация. Ооба. Буга чейин бирок мындай биргеликте ойногон эмессиздер, мына азыр биринчи жолу Биринчи эксклюзив. жолу себеби эми музыканттарга ошондой эмеспи. Кандай учур болбосун, баягы чогуу ойноп кеткенге аракет кылып, эми ушундай бири-бирибизди баягы тилдерибиз башка болсо дагы музыканын тили бир болот дегендей. Музыканын тили бир демек көрөбүз. Ошол себептен Келиңиздер анда. азыр сиздерге аракет кылып, чогуу чыгарма аткарып көрөлүк. Артур мырзанын үнү эле өзү музыкант, өзүнчө эле бир аспап турбайбы?
У меня вот появился такой вопрос. Вы были в многих городах и побывали первый раз в Оше. Есть ли какое-то отличие или заметно ли вам? С чем отличается наш город для вас, для меня гостей? зелень, зеленая. Например, я же все равно там сравниваю со своим городом, и у нас как бы зеленого света не хватает. О, да. Да. У вас В городе. постоянно зима, что ли? Нет, именно в городе. Да. А так в природе много. Бір қызықтырушы ойындар да қойғанбыз. 4 музыка жаңғырады. Ким жеңүүчү болсо, бул жерде отурат дегендей даяр коктейль ичебиз. Ал эми жеңилип калган адам биздин барга өтүп, биргеликте коктейль жасайбыз. Ташкент шарттары. Демек, Жеңилет окшойсуң да. жеңилет окшойбуз дейт. Мен жеңиле берейин дейчи. Демек биздин техникалык топ даяр болгон болсо, атайын даярдаган музыкаларыбызды угадай мелодия для вас. Вся надежда. Йодум сизди. Элмирбек Иманалиев арызатым. Кандай жебір сіз? Сіз жеңейін деп атасызбы, чындап эле жеңилишке биринчи кадамдар таштадыңыз окшойт. Демек кийинки музыка. Эмнеге турады? Негизи менин угушум боюнча Элмирбек Иманалиев жазган автор, анан негизи аткаруучу Аткаруучусун күткөнбүз ооба. Мындай да негизи кандай гана ыр Мен өзүм болбосун. билем дейсизби? Жок, кандай гана ыр болбосун, негизи автор айтылат. Аткаруучуну эске албайбыз. Биз бир Анткени чындыгында аткаруучунун аты менен анткеничи мындай да, мисалы үчүн бир мисал айтайын. Көп жерде баягы авторлор аталбай кетет да. Анан кийин көп ырчылар деле бар. Өзүнүн ырдап жаткан ырынын авторун билбеген. Анан баягы жаш муунга ошондой жетет да, ким ырдады, негизги ким жаратты деген бул унутта калып калат. Анан кайсы жер гана болбосун, негизи автор айтылат да. Демек, баягы учурдан байталанып биз дагы моюнга алалы, ким аткарып аткан болсо эле ошонун ыр деп кабыл алчу болчубуз. Демек, кийинки музыкага кезекти беребиз. Ольга Подлужная. Утай. Сразу Браво. случайно не родственник. Случайно. Нет. Это получается... Мы дети планеты Земля. Вот это Элван. Вау. Одно и то же. Песня, которая... Да. которая... Ну, там, получается, в начале играет Ольга Подлужная, потом поет Элван и девушка Варя или Варвара. Ойлонбой эле тапкан болсоңуз керек. Саидбек Мурат Тура. Кийинки музыка. Болду. Демек, баягы биз чындыгында эле сиздерге мындай жакыныраак болсун деген музыка тандаганбыз, бирок өтө жакын тандап койгон окшойбуз. Баштан электе эле таап алдыңыздар. Артур мырзаны сыйлап, чындап эле коктейль барган сиз өзөт эле. Up,
Дагы бир ирет кутмандуу кечиңиздер менен коктейль шоу программасы уланууда. А биз болсо коктейль барда белгилүү ырчы, кыякчы Залина Касымова менен бүгүн жакшы бир коктейль ичип. Негизи биз сиздерге мындай жакшы коктейль менен сыйлайлы деп жакшы эле даярдандык. Бирок шарт ушундай, сиздер дагы баягы өзүңүздөр аракет кылып ичип кетиңиздер дейм. Жакшы, албетте. Аракет кылабыз. Залина айым, Бишкекте кулпунай чыгып турбу? Чынын айтсам, Оз тийдиңизби быйылкы жылдын эсебинен? Келиңиз анда алгач оз тийиңиз. Андан кийин коктейлге ыңгайлап турабыз. эркектердин көзүн кычтырып коелу. Жаздын алдында бул нерсе эми баштап атпайбы биз коногубузга дагы. Секин оз Кандай сонун, а? Попробуй. Нет. Давай попробуй. Керемет, кандай сонун. Балким быйылкы жаздын эсебинен биринчи жолу істеп атасыз. Мына ушул жапжаңы, мөлтүрөгөн кулпунайлардан бүгүн коктейль жасашыбыз керек. Азыктар даяр. А бирок бул азыктарды жөн эле жасап койбойбуз биз. Жамбыл мырзанын атайын сизге даярдалган суроолору бар. Эгер туура жооп берсеңиз, рецепт боюнча сонун бир коктейль болот, ишенебиз, даамдуу болот. Анан эгер Туура эмес болуп калса, азыктарды мен сизге болушунча татаалдаштырып өзгөчөлөнтүп сунуштайм. Жана ал коктейлге Залина Касымова деп ат коебуз. Анча колдон аракет кылабыз. Анча мынча уксус жана лимондун согунан кошуп дегендей бир өзгөчө коктейль болот. Демек баштадык. Жамбыл мырза, алгачкы сурооңузду узата берсеңиз болот, Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз адаттагыдай эле суроолор даяр. Анда биринчи суроо төмөндөйчү болсун, оңой гана суроо. Америкалык атактуу рэп аткаруучу 50 Cent деп коелу, атын да унутуп калдым. Дал ошол жигиттин өзүнүн бул кайман аты экен да? Я өзүнүн чыныгы аты эмне? Чын атыбы? Билбейм. Мен репортабайын дейсизби? Чын айтайын, билбейм. Ал жөнүндө ойлонгон эмесмин. Кандай эмесмин. Негизи укчу элеңиз бул ырчыны? Рэперди. Ооба, билем. Ырларын уккам, бирок кызыкпаптырмын чынында, баягы өзүнүн аты, чыгармачылыгы тууралуу. Может, ты знаешь, может, поможешь? Имя не знаю. Это точно. Неме, Жамбылдын суроосу бүгүн өзгөчө таалдашып кетиптир. Жамбыл балким мындай Бизге жакыныраак суроо. бизге жакыныраак кыргыз маданиятына ошко жакындаштырган суроолорго узатпайсыңыз, Анда оңой гана суроо. Оңой суроону берерден мурун мен белекти мындай азыктарды да тааныштырганча кетейин. Эгер биринчи суроосун эметип жылдырбыдык, Залина же экинчи суроосун тапканга аракет кылыңыз. Туура тапкан болсоңуз кулпунай аласыз. Сизге бага чейин белгилүү болгондой, демек коктейлдин өзү кулпунай. Буну утуп албайсак, утпай калсак болбойт. Эгер утулуп калсаңыз, анда помидор. Помидордун кандай Коктейль болчу эмес эле, бирок эми сиздин нерсеңиз болуп калбаса эле аракет кылабыз демек. Экинчи суроо. Эң оңой суроо анда ырдоо эмнеге жардам берет? Ырдоо? Өпкөгө. Өпкө кеңейет. Дагы? Өпкөн кеңейтиш керекпи? Негизи Адамдар Сиз көбүнчө мурда кыяк менен эле ойноп жүрчү элеңиз, анан акыркы убактарда ырдай баштадыңыз. Эмнеге жардам берип атат? эми кандай эмнеге жардам берет? Негизи баягы өпкөн баягы кеңейет деп коет. Эми баягы дыханияны алат да. Дем алганга. Жамбылдын суроолору мындай төрт буруштук боло баштаптыр го бүгүн. Ошо. Дагы эмнеге жардам берет? Эми жан дүйнө эс алат. Деги эле ырдоо эмес, деги бүт эле музыка жан дүйнөнү дарылайт, эс алдырат. Мисалы үчүн азыркы учурда да музыка терапия деген чыкпадыбы? Бул акыл эсти, мен эс алдырат да. Айрыкча кыяктын үнү. Ошол эле учурда кыяктагы, ыр дагы ошого кирет десек болот. Негизи жообун туура эле таптыңыз, анткени музыка бул жан дүйнөгө азык жана кандай гана сиз ойлонуп атсаңыз же депрессияга түшүп калсаңыз, музыка адан чыгарган жардам берет экен. Мен эмнеге бул суроону берди деп атсам, Жамбыл болгону бүгүнкү коктейль кулпунай менен жасалсын деп окшойт. Залина айым мындай кылалы. Балким сизге бычак жана кулпунайларды эми ушул боюнча эле салып ийбейбиз. Өзүңүздүн мындай өзүңүз билген боюнча даярдай берсеңиз болот. Күбөндөр сизге жардам кылабыз. Баштай береликпи? Немени помидорду көп узатпайбыз, мындай ортороок коюп коеюн, балким кийинки суроодо.
Жакшы. Негизи үйүңүздө мындай кайсыл азыктар же болбосо кайсыл суюктук ичимдиктер дегенде туура болбой калышы мүмкүн суусундуктар көбүнчө Суусундук таза суу сөзсүз түрдө турат. Суу бул эң жакшы да, эң жакшы суусундук десек болот. Андан тышкары коктейль жасайсызбы деген? Коктейль жасайбыз, албетте жасайбыз. Молочный коктейльдерди көп жасайм да. Себеби баягы балдарга пайдасы эне болгондон кийин эң алгач эле баягы балдарыңды ойлойсуң да, балдарга мисалы туура витаминдерди, баягы организмине керек витаминдер толук алып турсун деген максатта, мисалы ошол эле купунайдан жасайбыз. Дагы неден банандан көп жасайм. Сүттөрдү кошуп, айранды кошуп дегендей. Буга чейин сүт жана айранды кошуп дагы биз бир канча жолу Жок, коктейль жасаганбыз. өзүнчө дегеним баягы сүттөн, айрандан. Негизгиси. Бүгүн кезекте кулпунай экен. Кулпунайды даярдагыча бир кыйла убакыт кеткидей да. Балким биздин Артур мырзадан кийинки бир музыкалык композиция суранып турабыз, Бир музыканын коштоосунда даярдаган жакшы го? Жакшы болот. Сиз өз колуңузда чыртасыз? Өтө керемет, урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй өтө татаал нерсени сонун кылып ойноп берди. Как будто у меня ощущение, как в горах сижу и всяких животных вижу. Бул музыканы Акбуранын боюна отуруп алып, Сулайман тоонун чокусуна чыгып алып угуш керек экен. Биз болсо оюнубузду баштайлы, кийинки суроону күтүп калдык. Жамбыл, биз Кулпунайды даярдап. Найз даяр болду. Кийинки суроо, бүгүн суроолорум бир аз башкачараак, себеби интернет азыр өтө көп колдонуп атабыз. Интернетке байланыштуу болсун. Google'ды көбүрөөк эле колдонобуз турабы? Ушул Google мурда аты башкача болгон экен. Эмне деген атты алып жүргөн? Эгер туура тапкан болсоңуз, бал берейин. Эми коктейлдин даамдуу жана ширин болгону да жакшы го. Эгер адашып калсаңыз, анда уксуздан кошобуз. Уксусту ичип ал анан. Коногубузду уксуз менен уулабайлы. Аракет кылабыз. Сиз мындай 2-3 вариант айтсаңыз жакшы болмок да. Мисалы, бунун мурдагы аталышы менен азыр дагы
колдонуп жүрүшөт. Бул өзгөчө бир тармак бар. Instagram сыяктуу ушул мурдагы аталышында дагы. Бирок азыркы аталышында бул өтө популярдуу болгон бизге азыр деле биз колдонобуз бул Google менен. Балким сурооңду дагы кайталап койсун. Google башында башка ат менен чыккан экен, биринчи чыгышында. Бирок аны менен эч ким тарап кеткен эмес экен, эч аты дагы тарабаган экен. Бирок Google ушул атын өзүнө алгандан кийин тез тарап, жана адамдар тез колдонуп башташты. Сәлне жеме интернеттеги билген сайттарыбыздын баарын айтып кое беребиз. Тындыгына мен да тапкадым бул нерсени. Facebook'tan başlayalım. Бардыгын айтып жатам. Жакындаштырып айтайын, мисалы друг, анан ошого байланышкан. Аты бар. Кандай друг дейсиң? Башталгыч ушул соц тармак бар дагы бир друг деп башталат. Друг деп башталабы? Негизи соц тармактарда мындай активдүү элесизби? Эми аябай деле активдүү эмесмин. Мен болгону ошол Facebook'та көбүрөөк. Көрөрмандар унутуп калбасын деп эле. Баягы бизге керектүү экен да ал нерсечи. Анан бирок ар бир басканымды турганымды тартып жүктөбөйм да. Баягы керектүү маалыматты, мисалы үчүн бул жака келдик, чоң иш-чараларды, ошол нерселерди жаңылык катары гана киргизип коюп турам. Эми кээ бирөө бар эмеспи, турганын, жегенин дегенчи мен андай активдүү колдонуучу эмесмин, болгону өзүмдүн жаңылыктарымды деле элге жеткириш үчүн киргизип турам. Facebook, Instagram көбүнчө? Жок, Facebook көбүрөөк. Мен сизди бекер эле Instagramдан издеп эле кыйналып аткан турбаймынбы? Демек бул Facebook'ка көбүрөөк болсоңуз, демек бул суроонун жообун дагы таба аласыз. Ооба. Жакыныраак. Эгер Facebook'та көп отурган болсоңуз, мисалы көп адамдар менен байланышасыз, анча Логотипинди айтып коелу, адамдар кол кармашып турган логотип. Мен туура эле таптымбы? Турсекин жакындап калдыңыз. Бир отол айтып коеюн деп атам. Адамдын элестери кол кармашып турган. Балким Артур мырза жардам берет бизге, Балким Артурга да суроо берсеңиз. Бизге жардам берсин, антесе уксус ичип алган. Ты тоже пользуешься Google, а? Ну, не знаю. Ушундай да, мында кол кармашып турушат. Сразу ответить не. Да, сразу. Где-то Что там, я 7-8 адам ушундай. Логотип. первый раз, когда пользовался компьютером, там сразу же там было Google. Сразу Google. Да. Менде да ошондой да. Менде да ошондой. Менде да ошондой да. Төрөлүп интернетте билген деле Google чыкты да. Балким бизге чейин чыккандыр. Анда кандай кылабыз? Туура эмеске эсептей берет да? Эми жардам бериш керек го дейм. Мындай кандай элестетсек болот? Көп адамдар жаныңызда турат да, элестетчи. Сәлнайым, өзүңүз кандай дейсиз? Уксузду берелиби же балды берелиби? Кандай кылалы? Сәлнеже, мындай элестетиңиз. Эркектер Жаныңызда ичет көп да. досторуңуз бар. Сиздер ичесиздер, уксус куйсак дагы. Өзүңүздөргө караңыз. Мен сизге жардам берип атпаймынбы? Жаныңызда көп досторуңуз бар да, элестетиңиз. Жок, ал мындай да, жамбыл соц баракчаларга кирбеген адам ал достор менен деле билбейт да, көрбөгөн болсо. Кандай кылалы мында? Сиз деген мындай 2-3 вариант атын айтыңыз кадимкидей эле. Анан биз Башын айттым. Ошону Друг. неме? Жамбыл чындап эле ушундай бир мүмкүнчүлүк берели, туура айтты. 1-2-3 вариант айтып көр, анын ичинде кайсыл экендигин таап алганы деле чоң жеңиш болот го дейм. Вариант ответов есть. Мне только один берет. жөн жанына кошуп коюңуз да. Ыңгайлаштыр да. Мен чынында азыр билбей жатам да. Сиздер айтсаңыздар дагы балким. Сизге балким мындай тарых менен жакындашкан суроолорду берсек ыңгайлуу болдай. Мына. Алыңыз эми Уксус эми эмне кылалык? Если не ответим, Бизде талап жок, уксуздун баарын кошуңуз а деген. там какая там Друг. круг? Друг? Друг. Болду. Ушунча мүмкүнчүлүктөн кийин да болбосо, демек уксуз кошуп да бир коктейль ичип көрөлү, кошуңуз кичине азыраак. О. Жамбыл. Биз кабыл алдык, а? Бук? Что? Не знаю. Друг. Друг. В. О. Все. Ну, ты должен найти уже. Я достаточно. Уақыт кетти. Друг. Анда уксустук. Друг вокруг? Да, правильно. Как? Друг вокруг. Экөөнү тең кошуңуз. Баягы өлөдүк деп. Мындан аз эле кошоюн, э?
Көз болжолуңузга карап, балким көп кошкуңуз келет. болот го дейм. Балды да каалашыңызча кошуңуз. Куя бересиз. Жолу менен Куя бересиз. баарына менен да. Карап көрүңүз. Биян тартпайсыз. Ушундай учурларда болуп кала берет. Демек, кийинки суроого өтөлү. Кийинки суроо кандай болот? Татаалдаштырып, жеңилдештирип, анда жеңилдештирип эле берсек, күлкүнчтүүрөөк суроо. Жамбыл, сураыңыз мындай. Жеңил суроо берчи, анткени мына кою болуп калды да, эми суу кошушубуз керек. Жеңил суроо анда. Бул күлкүнчтүүрөөк суроо. Күлкүнчтүү жооп берген аракет кылабыз. Адамдар көбүнчө эртең менен турганда байпагын кайсы бут менен кийип баштайт? Да бир жол кайталып. Жамбылдын жеңил суроолору ушундай болот. Адамдар эртең менен турганда биринчи баарыбыз эле байпак кийебиз, бирок кайсы буттан баштайбыз? Кайсы буттанбы? Биринчи. Оң буттан? Жооп анда кабыл алдыкпы? Кыскача суроо, кыскача. Бул логикалык суроо. Эгер логикалык суроо. Эгер туура суроо. жооп берсеңиз, жоопту туура таап алган болсоңуз сууну берели. Эгер жообу туура эмес болуп калса, анда бул лимондун согу. Дагы бир жол кайталып коелу. 99% адам эртең менен турганда байпакты бир бут менен кирет экен, бирок сиз туура жообун айтың азыр. Оң бут же сол бут? Ал же бул. Туура. Кайсынысы? Демек, Негизи оң буттан кийиш керек. негизи оң буттан кийиш керек, эми жакшы адамдар ошондой кылат. Бирок Негизи оң буттан кийиш керек. мындай да. Бардык адамдар байпакты ошол бут менен кийет. Бирок биз айтып коелу, жакшы адамдар оң бут менен эмне деп коебуз мындай. Чындап эле жакшы адамдар, Жок, тарбиялуу жакшы адам адамдар. эмес. Менимче Ыйманы бар адамдар. негизи оң буттан кийиш Кийиш керек керек да. деп талап кылабыз, мындай жолдуу бололу деп. Ал жаман жакшы деп бөлүнбөйт, эми кээ бирөө билбегендер бар да. Мен Билбегендер ошондо кайсы бутуна кийет? карабайт. Негизи буттан кийет. Дайындай окшошпой калды. Негизи кийиш керек деңиз, Бул логикалык суроо. Бардык адам ошол эле бутуна кийет. Бирок бул тастыкталган нерсе экен. 99% адамдар көбүнчө ушул бут менен кийет экен да. Оң бут же сол бут? Ойлонуп көрүңүз. Сол бут окшойт анда, да? Кабыл алдыкпы? Балким оң буттур. Сол бут деп кое берет. Анда сол бут. Жооп туура. Негизи мен деле ошо байкагам да. Негизи оң бут менен кийиш керек деп. Бирок Мен билем, дайым эмес. башка бирөө билет. Бирок билбегендер сол буттан кийиш. Мен ойлогом, мындай жылаң айлак бутка кетип кой депчи. Бирок Бирок менин дагы вариантым туура чыкпай калды. Демек суу сизге. Сууял. Көз болжолуңузга карап, канча керек десеңиз, биз төртөбүз. Азыр биринчи муну аралаштыралык. Анан кийин бул Кошуп коебузбу? анан кийин кошуп коебуз. Анткени баягы көп сууга Сиз үйдө ушулдай айтканда методду көбүрөөк колдонот окшойсуз, жарымын көрөлү, анан кийин дагы көрөбүз. жок, мындай да, жарымын көрөлүк эмес. Бул эзилиш керек да. Анан көп сууга көбүрөөк да эзилет да. Анан азыраак суу менен биринчи эзип алып, анан муну кошуп койсок, жеңилирээк болот. Бул лайфхак. Урматтуу кожойкилер. Бул менин эске алабыз. Ойлоп атпайм, көрөбүз деп. Биз блендерди жандырганча сизден дагы бир чыгарма суранып кетели. Бул бир канча мүнөт алат эмеспи? Жакшы майдалана берсиңер. Жириңиз анда келет. Анда эмесе сиздерге Сайбек Муратов атабыздын Жол жүрүш деген үзүн аткарып берейин.
биз коктейлге кошумча сууну да коштук. Кайрадан. Мен барайынбы? Ооба. Кутман кеч сүйүктүү теле көрүүчүлөр, эфирде шоу жаңылыктар топтому менен тааныштырып, кызматыңыздарда мен Гүлиза Орозбек кызы. Болуп өткөн окуялар менен тааныштырууда эң оболу жуксун ырымы менен берекелүү жаңылыктан баштайын. Куудул алып баруучу дайыма шайыр жүргөн Гүлжайна Атаканова темир тулпарлуу болду. Көптөн бери кыялданган Lexus 470 үлгүсүндөгү унаага жетиш үчүн 4 ай талыкпай иштегендигин Instagram аркылуу жар салды. Жакшылык бөлүшкөн сайын көбөйөт эмеспи? Кийинки жумада балким сиз дагы жаңы унаалуу болорсуз. Шоусу түгөнбөгөн Анжелика бул жумада көпчүлүктүн көңүл борборунда. Бул эрет ырчык крем тоболчуңуздоо менен байланышы бар деген сөз таркаган. Бирок бул маалыматты ырчы четке кагып ушак тараткандарды сотко берерин кабарлады. Ырчы актриса Асема Токтобекова Instagram баракчасына ваннада жаткан сүрөтүн жүктөп каттуу сынга алынууда. Ырчы айымдын бул сүрөтүн көргөн күйөрмандары сизге бардык нерсе жарашат десе, айрымдары менталитетти эске салып каттуу сын айтууда. Бул жуманын башында Кара Севда сериалынын баш карманы түрк актеру Бурак Өзжигит уулду болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Эскерте кетсек, Бурак Өзжигит актриса Фахрия Евженге 2017-жылдын июнь айында үйлөнгөн болчу. Америкалык актриса Анджелина Жоли Питт фамилиясын өзгөрттү. 43 жаштагы Анджелина Жоли актер Брэд Питтке турмушка чыккандан кийин Жоли Питт фамилиясына өткөн болчу. 15 апрелде жылдыздуу түгөйлөр официалдуу түрдө соттун чечими менен ажырашкан жана актриса айым фамилиясын өзгөрткөн. 17 апрель Ош шаарынын Нур кинотеатрында мурас тасмасынын ачылышы болуп өттү. Аталган тасма Асанбек Кулманбетовдун Киши жегич кемпир поэмасынын негизинде тартылган. Анда 1945-жылдагы согуштан жабыркаган кемпирдин аянычтуу тагдыры, учурдагы миграция, жумушсуздук көйгөйлөрү чагылдырылат. Негизги маңызы бүгүнкү жасап жаткан жакшы жаман аракеттерибиз эртеңки урпактарга мурас болуп жаткандыгын айтат. Баса биздин кесиптештер кино каармандары жана жаратуучулар менен кеңири маек курган. Демек кийинки жумада күтүңүздөр. Мына ушундай жаңылыктар топтому менен тааныштырып сиздер менен мен Гүлиза Орозбек кызы болдум. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Мына ошентип биздин Колпунайдан баары калган коктейлибиз даяр. Жакшы болот. Жакшы көрүнүп атабы? Жакшы көрүнүп атат. Келгиземиз колуңуз менен. Дамын көрө жатарбыз эми. Жакшы болуш керек. Канча дагы Колпунайдын жытычтан түтүт. Жакшы майдаланбай калыптыр. Бирок алда керек. Мен мындай уктум эле да. Биз деген аябай майдалайбыз го. Ошондо ашказанды дагы жалкоо кылып алат экенбиз да. Алда иштеш керек экен да. Мисалы үчүн мындай кээ бирөө майдаланбай калып атпайбы? Алда иштеп туруш керек экен да, иштеп. Ошону сиңириш керек экен да. Жеңил нерсеге көндүрбөй. Эми албетте майда тамак жегенде майда чайнап жеш керек, бирок мисалы үчүн ушундай учурларда баягы аябай эзип салбастан кээ бир нерсени бир-аз мындай калтырып койсо ошондо сиңирип жакшы сиңирет экен да, баягы иштетип жакшы сиңирет экен деп уккам мен. Бүгүнкүчү ашказаныбызды зериктирбейбиз, айта бер келиңиз. Мындай кылып коздойт. Мындай кылабы? Сиз балдарыңызга кооз деп бересизби? Мында канча да жаш балдар Ооба да. Биз да жакшы көрөбүз. Жаш балдардын катарында. Козмайлы. Өзгөчө балам андан жакшы көрөт. Мырзалар сынап көрсүн да. Делдин кандай болгонун. Өзүңүз үчүн көрсүн. Сәлмай, мен биринчи дамын өзүңүз татып көрбөйсүз да. Эркектер татып көрсүн. Попробуй, потом скажешь. Уксузду коштук, балды коштук, Колпунайды коштук, сууну коштук. Анан кандай даам болгонун азыр көрөбүз. Артур мырза эмне дейт экен? Похоже на коктейль. Все болот.
ичсе болот дегендей. Сейчас будет боботик, чтоб не болеживать. Эгер коктейльге окшоштон болсо, бунун аты баягы кулпунай коктейли болот. Эгер окшошпой калган болсо, анда Салина Касымова атындагы кызыл коктейль болот. А такой. Там вкус клубники нету. Там мед, вода и красная. Цвет. Чында эле. Настроение красный. Баягы ичүүгө болот дегенде эмес, негизи коктейль бул бири-бирине айкалышпаган азыктардын аралашмасынан жасалган суусундук. Биздин шоу программадагы дал ошондой өзгөчө ар тармактуу инсандардын бир чөйрөгө топтолгондогу шоу программасы. Демек, мына ушундай коктейль жана программабыз да ушундай болду окшойт, Ошондой болду окшойт, кыргызча, орусча болуп. Чында эле айкалышпаган уксуздун кошулмасындагыдай эле бир өзгөчө эфирибизди баягы эфир канчалык өзгөчө болбосун, кызык болбосун, айтор жыйынтыктоочу убакытка келип жеттик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн орус тилинде, кыргыз тилинде, орус тилинде биринчи жолу болду, аракет кылдык. Барыңыздарга ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ар бир жумада биздин эфирди көрүп туруңуздар. Конокто Артем Семенов жана ошондой эле Залина Касымова экөөбүз болду. Баса бул коктейлди сөзсүз түрдө үйүңүздөрдө дамытып көрүңүздөр. Булар ошентип айтып койду, бирок мага жакты.